Саламатсызбы Садыр ага, президенттик шайлоодон кийин утулгандар элди көчөгө чыгаргысы келгенин ишарат кылып, элдин каалоосун тааныгысы келбей жаткансыз. Сиз бул жөнүндө кандай ойдосуз дейт? Эми шайлоонун жыйынтыгы чыккандан кийин баарыбыз эле, эгер мен утулсам, мен да унчукпай отуруп калышым керек. Элди көтөрүп чыгыш бул акмакчылык. Ансыз деле ушу Кыргызстаныбызда тынччылык керек азыр бүгүнкү күндө. Эгерде ушундай бир башаламандыкка бара турган болсо, ким болбосун, менин тарапташтарым болобу, же башка талапкердин тарапташтары болобу, жазага тартылууга тийиш. Анткени Кыргызстанга тынччылык керек бүгүнкү күндө. Кимибиз, мейли мен утуламбы, Эшмат утулабы, Ташмат утулабы, макул мына утулдук деп гана тынч, ушу тынчтыкты сактап бериш керек. Анткени бүгүн мурдакыдай, баягы мурдакы бийликтегилердей болуп, шайлоонун жыйынтыгын жасап, же болбосо бир мындай бир жасалмалоо жол менен өткөрө тургандай, андай заман жок. Ал заман кетти уже. Мындан ары ар бир шайлоо, мейли президенттик болобу, мейли парламенттик болобу, шайлоолор таза өтөт. Буга биз кепилдик беребиз.